эфирибизди улантабыз. Ушул апта бою биз образ тууралуу сүйлөшүп келебиз. Бүгүн дагы жашнакай ушул темадагы конокторубуз келип калыптыр. Бүгүн бизде конокто кийиз дүйнө көчмөн руху долбоорунун жетекчиси Айдай Асанова болобу? Жана ошондой эле ушул эле долбоордун координатору Айпери Асыгалиева. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Дал ушул Курманжан атканы элестетип атабыз. элестеп. Ушул кийиз дүйнө көчмөн руху долбоору тууралуу айтып кетсеңиздер, эмне деген долбоор, эмнени камтыйт өзүнө, максаты эмнеде? Ошол тууралуу. Аябай кыска сөз менен айта турган болсок, бул негизи кийиз дүйнө өзү эле аты айтып тургандай, кыргыз эли мал чарбачылык менен оокат кылып, ошол көчмөн өзүнүн нукура жашоосунда ошол кийиз менен байланыштуу көп нерсени кылган. Астына салганы кийиз, кийгени кийиз, боз үйүбүз кийиз дегендей. Анан биз бул долбоордун алкагында ушул нукура салттуу ыкмаларды сактап калсак, баягы жоголуп кеткен нукура кыргыздын технологияларын жандандырсак деген үмүт менен ушу кыргыздын азыркы учурда салттуу кийим кечесин толук кандуу изилдеп жатабыз. Ошо Айперидеги кийимди айтып берсеңиз. Бул жаш кыздарга багытталган кийим окшойт, колун көрсөтпөй отурат экен, эмне үчүн? Келечек дагы сиздикинен айырмаланып турат экен. Ооба, туура айтасыңар, айырмаланып турат. Азыр Айпери кийип турган кийимди айтсам, негизи элечекти турмушка чыккандан кийин кийишкен. Бул турмушка чыккан аялдардын кийим, баш кийими болуп эсептелинет. Башы бош эмес деген сөз окшойт, э? Ооба да, ооба, бул жаш келиндин айтор турмушка чыккан аял затынын негизги баш кийими болуп эсептелинет. Айпери кийип турган элечек менен баштасак, бул жерде бул элечек бул түндүк аймагынын элечеги. Тагыраак айта турган болсок, ушул бугу уруусуна тиешелүү элечек. Бул элечекти биз бөлүнөт экен да, деп. ооба, буга чейинки изилдөөлөрдө бир окумуштуу айткан экен, кыргыздын аял затын карап туруп, кайсы уруудан экенин жана кандай социалдык акыбалын айтып койсо болот депчи. Анан бул элечекти биз жөндөн-жөн эле өзүбүз ороп алган жокпуз. Ушул Ысык көл областында Бүбүш Романова деген энебиз бар, Чаршакан Мамбетова деген энелерибиз бар. Ошол апалардын жардамы менен ушул кичинекей чагында көргөнүн эстеп, бизге уруп беришти. Ушул апалардын жардамы менен ушул нерсени изилдеп жатабыз. Изилдегенде сөзсүз түрдө ошол кылымда жашаган, ошол мезгилде жашаган апалардан бир аз кеңеш алып, анан кийин жок, биз алардын маалыматына толук кандуу таянабыз. Себеби алар баягы кичинекей чагында энесинен көрүп калган, эжесинен көрүп калган, ошону эске тутуп калганда, анан ошону мисалы үчүн апабыз, Бүбүш энебиз ушуну толугу менен өзү жыгымы кандай болот, кандай оролот, эмне үчүн ошонун баардыгын айтып көрсөтүп берди да. Анан эң кызыктуусу бул элечектин мындай жыгымы, түзүлүшү баардыгы тең ушул тарыхый сүрөттөр менен толук кандуу дал келет. Жакшы, анан кийин ушул нерсеге эч кандай кардон колдонгон жокпуз, жалаң материалдан дедиңиз, канча метр кетет? Бөз. Ооба, биз долбоорубуз айтып тургандай, биз нукуралуулукка гана басым жасайбыз. Бул жерде атайы бул чыт кездемеси эң жука. Биз илгерки кездемелерге ылайыкташтырып атайы ушундай таптык. Азыр Айперинин башындагысы 10 метрдейби, 10 метрдей. Меники көбүрөөк болуп калат. Менин элечегим жөндө, Айпер айтып бере алат. Келиңиз, Айпер, айтып. Сиз Айдай айтып өткөндөй, элечек негизгиси ошо Кыргызстан боюнча аймактарга бөлүнөт, аймактарга тиешелүү болуп, 4 негизги аймак. Анан ичинен дагы урууларга тиешелүү болот да. Мисалы Айдай эженин кийип турган элечек бул Талас өрөөнүнө тиешелүү элечек. Эмне үчүн? Кантип? Ошол жак Талас өрөөнүндө ушундай элечекти ороп кийишкен да. Муну бизге ошо салттуу бөлүмдө алып жүрүүчү Эркин Калдыкеева апа айтып көрсөтүп берген. Өзүнүн кайненесинин элечегин кийип ороп жүргөнүн көрүп жүрүшкен да жаш кезинде. Ошол боюнча өзү ороп, ошол кайненесинин элечегин сактап койгон экен. Көрсөтүп бизге видеого тартып алганбыз да. Бул ошо Талас өрөөнүндө көбүнчөсү ушундай кездеме колдонулат, даки. Заманбап толуктоолор барбы ошо элечектерге? Жок, биздики жалаң салттуу болгон үчүн биз бир гана ошол мезгилде кийилгенде дал ошондой кылып чыгарайын дейсиздер. Унутулуп калбасын деген бир жакшы ой тилек болсо керек да. Ооба, сөзсүз да. Билесиңер да, азыр бизде базарда кандай элечектер сатылат, алардын кебетеси кандай. Анан биздин долбоорубуз ушул нукуралуулук, анан ошол
эски адамдар менен иштешип, алардын маалыматын колубуздан келишинче урпактарга алып калуу. Жакшы, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы долбоор экен. Бул нерселер сатыкка чыгабы, кандай болот? Азыр сатыкка чыгарбай элебиз. Себеби мындай да, бул элечекти, нукура элечекти кийип жүргөнгө өзү адам даяр болуш керек. Анткени бул картон эмес же мындай шапка сыяктуу эмес да, минтип кийип алып эле кетип калбайсың. Муну кийгенден өзүңдү башкача алып жүрөсүң. Анан муну сөзсүз түрдө ылайыктуу кийим менен кийиш керек. Анткени муну кыска кийим менен же бир мындай кыскайып бир кызыктуудай болуп калат да. Анан биз азыр долбоорубуздун алкагында азыр биздин атайы ушул долбоорубузду каржылап аткан фондубуз бар, Кристенсен фонду. Ошолордун жардамы менен биз азыр атайы окутууларды өткөзүп атабыз. Ар бир дем алыш күндөрү Борбордо офисибизде өтүп атат. Анан каалоочуларга биз элечек орогонду үйрөтүп атабыз. Айтып койсоңуз ошол жөнүндө кененирээк дарегин канчадан канчага чейин болот? Мен ойлойм көптөгөн кыздар дагы кызыгып калса керек, биздин телекөрүүчүлөр. Мен деле Келиндер, апаларыбыз кызыгып атат. Кайсы жерде өтөт? Биздин кеңсебиз Ак өргө конушунда, Ак өргө супермаркетинин эле маңдайында. Мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтсак, анан бизди Facebooktун колдонуучулар болсо, Кийиз дүйнө деген баракчада бардык биздин окутууларыбыз жөнүндө маалыматыбыз баары жазылган. Биздин негизги максатыбыз ушул салттуу нерсени кээде апалар келип калганда апаларды чакыра калабыз, кээде өзүбүз билгендерибизди ушул колубуздан келишинче кенен жайылтып атабыз. Себеби эмне үчүн бул нерселер биз быйыл жайында 15-июндан 23-июлга чейин жайлоого барып, ушундай нукура кийимдерди кийип жашап келебиз. Буйруса аябай кызык болот. Андан кийин айда акыркы жыйынтыктоочу суроом болсун. Ушул кийимдерди да өзүңүздөр тигесиздерби? Ооба. Мисалы үчүн айтып берсең, айтып берсең. Бул кийимдерди көйнөктөр дагы мисалы илгерки бычылыш менен бычылганда бул дагы көп маалыматтар менен тастыкталып, апалардан сүрөттөрдөн, архивдик сүрөттөрдөн тастыкталган. Бул бычылышы эң жөнөкөй. Кездемелери нукура ХБ кездемелер илгеркиге дал келген. Белдемчи, бул кооздуктар, бул маржан бүт бардыгы Илгеркилер. Булар илгерки. Бүт илгерки. Азаматсыздар, ушунуздардан жазбаңыздар. Кийиз дүйнө деп ушундай кеңири алган экенсиздер, көчмөндөр руху деп. Бул келечекте балким мырзалар үчүн да чыгарат чыгарсыздар. Сөзсүз түрдө. Азырынча айымдар эле болуп атса, мырзалар үчүн да. Жакшы, ошондой болгондо да чакырып коелу сиздерди. Айтып бериңиздер элге. Ушундай жумуштарды ар дайым аткарып урпакка калтырыңыздар. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиздер үчүн. Аябай кызыктуу, жакшы маек болду. Азаматсыздар. Рахмат.